Калдани коому. Бул коомду өз доорунда Намрут аттуу текебер падыша башкарчу. Күндөрдүн биринде ошол Намруттун түшүнө ушундай бир коркунучтуу түш көрөт. Түшүндө кайдан жайдан бир бейтааныш киши келип, сарайына кирип келип, өз отурган тактан сүйрөп түшүрүп салганын көрөт. Намрут капилет түшүнөн чоо-чоо ойгонот дагы, жүрөгү оозуна тыгыла ушундай ойлонуп отуруп калат. Эмне кылаарын билбей, ар ойлонуп, бер ойлонуп, акырында мен деген эң мыкты түш жоруучулардын баарысын хан сарайына чакыртат. Түшүн ортого салып, кана эме, менин түшүмдү жоруп бергиле, деп түшүн ортого салган кезде түш жоруучулардын бири: "Өкүмдарым, жаңыдан бир күн келет экен, бир ажайып дин келет экен. Ал динди алып келген пенде зат тактыңды жер менен жексен кылып жок кылат экен. Эгерде көрчү чараң болсо, эмитен камдана бер өкүмдарым", деген бүтүм чыгарышат. Бул кабарды күтпөгөн Намрут падыша тез аранын ичинде кеңешчилеринин баарын шашылыш жыйнайт. Бул коркунучка тез аранын ичинде бөгөт коюу үчүн ошол жылы туулган эркек наристелердин бирин калтырбай кыруу чечимин чыгарат. Капыр үкүндардын кара үзгөй чечими менен 100 миңден ашык наристенин башы кете баштайт. Мына ошол кезде 100 миңдеген наристелер төрөлөрү менен баштары кетип аткан кезде Ибрахим алейхиссалам дагы төрөлөрүнө аз эле убакыт калган эле. Мына ошол учурда Ибрахим алейхиссаламдын энеси кош бойлуу эле. Ибрахим алейхиссаламдын энеси күйөөсүнө карап: "Сен бутканаңа бар. Баргандан соң жеңил төрөп алышыма дуа кыл. Эгерде эркек бала төрөй турган болсоң, дароо сага алып барам. Сени мыркайды Намруттун баш кесерлерине алып барасың. Алар аны башын кесип өлтүргөн соң, Намруттун алдында сенин кадыр баркың жана мартабаң көтөрүлөт", дегенде атак даңкты жанындай көргөн Азарга аялынын сунушу майдай жакты. Анын мындай камкордугуна ичи жылып, азыгын көтөрүнүп бутканасына жөнөдү. Ошондон көп өтпөй Ибрахим алейхиссалам жарык дүйнөгө келди. Нур жүздүү эркек бала. Байкуш эненин жүрөгү бир тараптан сүйүнүч каптаса, бир тараптан коркунуч кысат. Жараткан кудурети өзү жалгап, эненин оюна ымыркайды бир тарапка жашырып багуу деген үмүттүү ой пайда болот. Шаардын сыртындагы тоолордо бир топ үңкүрлөр бар эле. Эни көпкө чейин ойлонуп отурбастан жаңы эле төрөлгөн наристени тоо тарапка алып жөнөйт. Бирөө жарым көрүп калбасын дегендей, эки жагына акмалап жүрүп отуруп, акыры араң дегенде көздөн далда турган үңкүргө кирип барат. Жүзүнүн нуру чачыраган сүйкүмдүү уулун ууз сүтү менен тойгузуп, астын жумшактап, үңкүрдүн төр жагына жайгаштырган соң, көз жашын салаалатып, ыйлап, эч нерседен бейкапар, көшүлүп уктап калган уулун аяй, эне байкуш үйгө келет. Үйгө келерин келди. А бирок бул ишти үйөөсүнө кантип жашыра алат? Эгерде эркек төрүлдү деп айтчу болсо, анда дароо аны Намрут калып барып башын кестирет да. Ошентип санаасы санга бөлүнүп отурган кезде күйөөсү сырттан кирип келе калат. Күйөөсүнө капалуу карай: "Наристе өтө эле алсыз, саламаттыгы начар болгондуктан чарчап калды", деп үшкүрүнүп алат. Бул анын күйөөсүнүн оюн эптеп башка нукка буруу амалы эле. "Өлсө өлүптүр да", деген таризде кайдыгер кол шилтеп аңкоо Азар тез эле уйкуга кетти. Ошентип күйөөсү Азар үйдөн чыгаары менен уулун көздөй жөнөй турган болуп калган эне байкуш
жетип барып астын кургактап энелик мээрими менен уулунун тамылжагын жүзүнө тигилип карап олтуруп курсагын тойгузуп кайтаар эле. Кыраак эне кээде Ибрахим өз бармактарын сооруп жатканын байкап жүрөт. Анткени риваяттарда айтылганга караганда Жабраил периште наристенин жанына ар убак келип, анын бармактарынын арасынан сүт жана курманын жиресин агызып берчү. Бир топ жылдар бою балалык доорун үңкүрөдө өткөргөн Ибрахим алейхиссалам эми калган күндөрүн калк арасында элди ыйманга чакыруу менен өткөрө баштайт. Ошентип Аллах Тааланын бар экендигин, жалгыздыгын, кудуреттүүлүгүн айтып, баягы атасы Азарды дагы ыйманга чакыра баштайт. Атаке, чындыгында сенде жок илим мага берилди. Андыктан мени ээрчигин, сени туура жолго баштайын. Атаке, сен шайтанга кулдук курбагын. Анткени шайтан мээримдүү затка күнөөкөр болгон. Уулунун мындай сөзүнө бир чети таң калса, бир чети акыл үйрөтүп атканын ачуусу келди. Эй Ибрагим, сен менин кудайларыман баш тартып атасыңбы? Эгер сен менин бул буттарыман баш тарта турган болсоң, сени таш бараң калганга чейин касам ичемин. Мага көп жолобогун, кет бул жерден, деди. Атасынын ачуусу келип, каарданып атканына карабастан, атасына мындай деди: Сага бейпилдик болсун. Эми мен Аллахман сенин кечирилишиңди сураймын. Ошол кезде Ибрахим алейхиссаламдын атасы Азар эстеликтерди, сыйынуучу эстеликтерди жасап, сатып, ошону менен күн көрүп турар эле. Эстеликтерди саткан Азардын башка балдары, Ибрахим алейхиссаламдан башка балдары атасына жардамдашып, ошол жасалган эстеликтерди мактап сатып, атасына жардамдашар эле. Ал эми качан гана ошол эстеликтерди Ибрахим алейхиссаламга сатып кел деп берген кезде, Ибрахим алейхиссалам ал эстеликтин мойнуна жип байлап, жерге сүйрөп, базардын ичинде маскаралап, ары-бери сүйрөп жүрө берчү. Бир убакта ошол эстеликтин башын сууга малып, абдан суусагандырсың, бир аз суу иччи, дейт эле. Ошентип эстеликтин башын сууга матырып, ага суу ичирген соң ары апарып, ал эстеликтердин баарысын таш талканын чыгара талкалап салчу. Ошентип көптөгөн эстеликтердин баарысын талкалаган соң, жалгыз гана чоң бир эстелик калган эле. Ал эстеликке элдин баары барып, бир маал ага сыйынып турушчу. Күндөрдүн биринде Ибрахим алейхиссалам мына дал ушул чоң эстелик турган сарайга барат. Ал сарайдын ичиндеги чоң эстеликтин тегерегиндеги майда эстеликтердин баарын балта менен балталап, талкалап, акырындагы ошол эстеликтерди талкалаган балтаны чоң эстеликтин мойнуна асып кетип калат. Ошентип кеч кирип күн батып калган кезде баягы эстеликке сыйынуу үчүн элдердин баары жабылып сарайга келишет. Сарайдын ичиндеги майдаланган, талкаланган эстеликтерди көргөн адамдар аябай таң калышат. Чоң эстеликтин мойнуна балта илинип турганын көрүп, мындай ишке Ибрахимден башка эч ким батын албайт го дейм, деп баарынын ою бир жерден чыгат. Талкаланган буттарга жүрөгү ачышкан жиндилер дароо Ибрахимди таап келишет. Ар тараптан ага атырлай, ар кандай сөздөрдү айтышат. Айткын Ибрахим, бул ишти ким жасады?
дегенде Ибрахим алейхиссалам: «Мына бул мойнуна балта асылып турган эстелигиңерден сурап көрбөйсүңөрбү? Карасаңар, балтасында мойнуна асып алыптыр. Кааласаңар өзүнөн бир сурап көргүлө. Эмне болгонун өзү айтсын». Дегенде элдердин баары Ибрахим алейхиссаламды карап: «Эй, келесоо, ушул эстеликтер да сүйлөмөк беле? Биз кантип ушул эстеликтен сурайбыз?» Дегенде Ибрахим алейхиссалам: «Андай болсо, ушул сүйлөй албаган эстеликке кантип сыйынып атасыңар? Кантип анан өзүн да коргой албаган, сүйлөй албаган, бир ооз сөз сүйлөй албаган ушул алсыз бир катып турган эстелик силерди кантип сактасын? Эч болбосо акылыңарга келбейсиңерби?» дейт. Ибрахим алейхиссаламдын ушунчалык курч сөздөрү ошол жерде тургандардын жүрөгүнө катуу тийди. Ошол жерде тургандардын баарысы бир убакта жинденип киришти. Жиндери келишип Ибрахим алейхиссаламды ошол жерде сөгүп атышты. Бир убакта аны өрттөп жибергиле. Эгер аны өрттөй алсаңар, анда Кудайыңарга жардам кылган болосуңар. Мына бул биздин эстелигибизди талкалаганыбыз үчүн алардан өч алган болобуз, дешти. Ошентип ошол жердеги бутпарастар элдердин баары ары ойлонуп, бери ойлонуп, бул окуяны акырында баягы Намрут аттуу падышага билдирүүнү туура көрүштү. Кызыктын баары мына ушул жерден башталчудай.